Бүгін 1 район сотында Үсенбек Назбектің соты болғандат. Бұл сотқа ең біріншіден тоқтала кетсек, альфа қызматкері болған. Осы жерде бұл альфа қызматкері коррупционерлермен күрөшү жана ошол коррупционерлерди мыйзам чегине алып келүүнүн үстүнө күрөш менен каза болгон деп айтсак болот. Экинчиден токтола кетсек, бул бала как заложник катардагы кармалган. Ошол жерде денесинде аябай оор соккулар, жаракаттар жана переломдор болгон. Бул түздөн түз камкордук десек болот бир адамдардан. Азыр 1 май район соту бул ишти карай баштады. Бул ишке адилеттүү чекит коюш керек деп эсептейбиз. Көп нерселерди көңүл сыртында калтырбаш керек. Ошондой эле бүгүнкү келген бийлик дагы именно коррупционерлерге өзүнүн тууганы болобу, өзүнүн жакыны болобу, бул боюнча чоң күрөш жүрөт. Коррупцияга эч бир адам кийлигишпейт жана менин чукулдарыма кийлигишпейт деп атат. Ушундай нерсени мурунку болуп аткан нерсени дагы көңүл сыртында калтырбаш керек деп айтат элек. Ошол эле маалда мына азыр карап көрсөк, ар бир коррупционерлер ушундай эле коррупционерге күрөшүү менен алектенген альфа уюму болобу, же МВДнук болобу, ушундай кызматкерлерди бирден ата беришсе, анда биздин коррупционерге биздин мамлекеттик укук коргоо кызматкерлеринин саны жетпейт. Анткени буга азыртыдан чекит койбосо, бул жара ар бир коррупционерге жайышы мүмкүн. Эгер булга мыйзам чегинде жана адилеттүү чечим чыкпаса, жана адилеттүү сот жообуна тартылбаса, анда бул нерсе коррупционер биз жесек, андан кийин мага келгендерди атып жок кыла берсек болот деген дагы вирус жайып кетиши мүмкүн. Буга бүгүндөн баштап чекит коюш керек жана тууганы болобу, ал чукуну болобу, сот ага карабастан адилеттүү чечим чыгарыш керек деп талап кылабыз. Ошондой эле мына буга чейин дагы Атамбаевдин ишине Батукаев ушул альфа кызматкеринин өлүмү, кой таш окуясы жаралса, тиркелсе, эми мындан ары да көп нерселер бетине ачыкка чыгат деп ойлойбуз. Анткени туура мурунку бийлик бир канчалык деңгээлде кээ бир иштерине көз жумуп, же болбосо кээ бир иштерин мындай аяп келсе, азыркы келген бийлик өзүнүн тууганынан баштап, ошол эле мурунку коррупционер болобу, азыркы коррупционер болобу, ар бирине чекит коюш керек деп эсептейбиз. Бул саясий куугунтук эмес, бул саясий бүгүнкү элдин үмүттүн талабы ушул болот да. Ошого да бүгүн азыркы бийликтен талап кылабыз, сотторго талап кылабыз. Адил чечим чыгарышын талап кылыш керек ар бир Кыргызстан жараны.